Elhamdülillahi Rabbil alamin. Allah kuvvetul muttakin ve Resulihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allah hamdlar olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar olsun. Hurmatlı Prezident jana Sadır Nurkojoyevich, jana Hamchibek Tashiyev. Bizdin toplashımızdan maksat Sadır Nurkojoyevich prezidentimizni mana şu kunga çeyin başkasını bilmem, biz yaşlar bir yol jaman değiliz. Taşiyev'in zamanı geldi, Taşiyev deputat oldu. Bardığı menen tartışıp biz sizin arkanızdan turganbız. Biroq aytpay dedik, ayta turgan kun keldi aka. Hamchibek Tashiyev, biz oşo Ömürbek Bakirov'un arkasından akırga çeyin turabız. Biz sizni dağın taşlagan emasmiz şaylov mağlunda. Sizden intervyuңuzu көргөнмүн. Eğer benim mandatıma birөө kol тийгисе, canını surayım degensiz. Oşonday biz dagı uşunça 20 ming Tömoyun ayыл hökümetinin 20 ming şaylovчусу bolsa, oşonun жаштары biz dagı sizin arkanızdan koldaganбыз. Realny kılın, bardığını hakikattın, realny kılıp bardığını çeçip verin. Biz Ömürbek Bakirov'un arkasından dakansa turabız. Bardığıga, bu oşo sotto karap atkan sottorga ham kayrılabız. Bardığı mizamның çeginde aktı ak, karаны kara dep, Allah'ın aldında ham жооп бере турган kılıp çeçip versin. Biz oşonun bardığıga biz razыбыз. Zakon var, mizam var degenden keyin mana mizamды, zakondu özüңүздөр жакшы билесиздер, başыңızдардан өткөн, özüңүздөр уже сынчыл болуп калдыңыздар. Ушул өмүрдү колдоп бербесеңиздер, mana şu бийликке дагы, буласка дагы элдин ишени чыгып кетет. Азыр mana YouTube'терден көрүп атабыз. Төлкө şu депутаттын кабинети деген гана сөзгө өтүп калды. Мурда компромат жок болду, onu айтпай эле. Ошон үчүн şu элге кызмат кылган баланы тууру мыйзам чегиде актап, тактап, ордуга иштетип, урматтуу кожобуз Садыр Нуркожоевич, улуттук комитеттин башчысы Камшык Тышаевич, биз сиздердин коррупцияга каршы күрөшүп, Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошкон салымыңыздарды колдойбуз, кубаттайбыз. Биз Төмөйүн эли дыйканчылык менен, мал чарбасы менен эмгектенип, өз эмгегинин үзүрүн көрөт. Андан тышкары ашканын бул жагы баткен Кызылкия, Нокат, Ошко чейин апарып берет. Эми биздин эң бир эле көйгөйлүү маселебиз суу маселеси. Бул Ömürbek Ибраимович Бакиров дыйкандын баласы болгон үчүн элдин талабын талашам деп, şu suudun көйгөйүн айтам деп трибунада, парламентте. Şu сиздер менен кичине пикир келишпестик болуп калды. Эми мусулманчылыкта бири-биринен капа болуп 3 күндөн ашканы арам дейт. Шул эмелерди кемчиликтер кичине неме кылып, оңдоп, şu биздин Төмөйүнүн кулуну Ömürbek Bakirovду эл үчүн иштеп беришине тоскоолдук кылбасаңыздар. Элдин Төмөйүн элинин суранычы. Sadır Nurkojoyevich'e, UPMK'nın начальниги Taşiyev Hamchibek. Şu biz Bakirov Ömürbek'tin taraftaşları bugün çıkıp Cuma günü sizlerden kayırlı oturabız. Bu sottorgo dagы адеттүү чечишти карап коюш керек. Тууру мындай чечип, мисалы үчүн дыйкандын үй бүлөсүнөн көтөрүлгөн бала. Ошондон бир эске алып карап коюш керек да. Ошо бизге азыр жардамдаш көмөктөшүп аткан şu Bakirov Ömürbek Mızraimович. Şu эл ошо депутатыбызга аттан чыгып, ошону сот адилеттүү чечип беришти суранып кетебиз. Мыйзамды сыйлап келген элбиз. Кетменчи дыйкан элбиз. Мыйзамды сыйласак, ошол мыйзамсыз болсо токтотуш керек. Уже адвокаттар, юристтер айтып жатышат, 3 күн ичинде дейби, канча күн ичинде гана каралыш керек экен, андан кийин бул нерсе каралбайт экен депчи. Мандат алгандан кийин кол тийбестик статуска кирип калат деп жатышат. Анан эми кол тийбестиги бар туруп эле кайрадан муну мыйзам бул кандай мыйзам десек болот, анда биз закон жунгли деп койсок болот Кыргызстанда. Баш жагынан ушинтип неме кылынбай жатса, мыйзамды каралбай жатса, бийлик башындагылар ушинтип өзү конституцияны каралбаса, анан эреже сакталбаса, кимдин муштуму неме болсо ошол
сого берсе, анда кандай закондо жашап атабыз биз? Ошо жагын караштырып берсе, эгер чындан эле мыйзамга туура келген болсо, айтып койсун, мыйзамда ушундай деп биз түшүнөлүк. Анан мыйзамдан тышкаркы болсо, мына юристтер, билген юристтер айтып жатышат. Мен кече бир телефондон башынан акырына чейин карап чыктым. Юристтер билген, законду билген, окуган, ошонун канча өмүрүн кетирген адамдар, 7 жыл, 10 жылдап окуган адамдар ошондой деп жатышат бизге. Биз эми карапайым адам ошолордун айтканын айтып атабыз. Мыйзамды, конституцияны сактап берсе, эгер ошолор айткан сөз туура болгон болсо, тийбесин, мыйзам менен иш кылсын. Ошо биздин талабыбыз. Эгерде азыр мына кече депутаттардын баардыгы Өмүрбек Бакировдун ушул болуп жаткан немеси боюнча ар кимис өзүнүн ой пикирлерин айтышты. Биз эми азыр мына немебиз айтканда юрист эмеспиз. Ошолордун сөзүн угуп туруп ойлонуп өзүбүзчө бир мындай немени чыгарсак, эгер айтып атат, 1 ай же 2 ай болуш керек эле деп атат. Ошол неме болгондо, шайлоо болгондо, ошонун ичинде 1 жыл өтүп кеткенден кийин бул мүмкүн эмес. Эгерде болуптур дейли, азыр ушул избирком өздөрү мандатты берип, мыйзам негизинде бардык нерсени ол адамдын эч кандай судимий немеси жок деп баарын тастап мандатты берген болсо, депутаттар айтып атат. Азыр эми бул сот туура эмес чыгарган болсо, бу жерде биз неден избиркомдон, сама собой соттон эл шек санап калабыз. Значит, Шек саналып эле деп. Бул деген нерсе ондо Канчыбек Ташиев болобу, Садыр Нуркожоевич болобу, ондо избирком туура эмес иштеп, туура эмес Кыргыз мамлекетине өзүнүн туура эмес жагын көрсөтүп койгон болот. Эгерде азыр ушул нерсени кайрадан аркага кайтарып неме кылган болсо, бул 1 жыл өтүп кетти деп атат. Депутаттар айтты, мүмкүн эмес деп атат. 1 ай, 2 ай мөөнөтүнүн ичинде каралыш керек эле бул. Şol İnöz Bakir'de özün jayga koyup koysanızlar, sizden şol tömen yer suran otar. 20 bin yıl, daha başka yerlerde daha. Hurmatlı Prezident, siz hurmatınız, sıyınız, taşıyıp durma sıyı jakşı. Birok, bizi balağızı korga beringizler. Sizlerden öte kat suranağız. Şunca yer suran otar. Amin. Allah'ın hayırlı barakallahu. Amin. Bizim memleketimiz başçılarına adiletlülükten Allah faydalasın. Eğer de adiletlülük olsa o şeylerle tutup olur. Peygamberimiz nemelerge bak o gubernator kılıp saylavatmanda mağdubda cebaldı Yemen gücünü ötvatkanda ittakı zulüm. Zulümden öte etiyat bol olan. Feyne öyleyse beyneha beynallah hicab. Allah menen zulüm, zalimdi, zulüm görgen adamdın ortasında hiç kanday perde yok degen. El başkargan adamlarga, bizden başçılarımız Allah'ın Kur'an'a amel kıla turgan adiletli başçılardan bolsun kalayız. Amin. Atanallahü ve hayır barakallahu lana ve lakum. Allah. Rahmatlarımıza. Rahmat var o zaman.